Қалай қал ушул силер көрүп турган номер 2 Каракол шаарында номер 2 мечит болот. Мухтарлоо атындагы ушул мечиттин короосунда ушул Мушкерлер сарайы деген ушул имаратыбыз бар. Ушул биздин колго 2007-жылы 2 майда ушул кызыл китеби мамлекеттик госактап деп коюп ошол биздин колго берилген экен. Ушул имараттар ошол Мушкерлер сарайда мечит дагы ошол мамлекеттик кызыл китепте госактта бүт кызыл менен чийилип калган экен. Мен ушул 2014-жылы ушул мечитке имам болуп шайланып келдим. Азыр күнгө чейин имам болуп кызмат аткарып атам. Анан ушул Мушкерлер сарайы кызматкерлери, дүшөсөлөрдүн кызматкерлери ушул бизге кайрылып келген. Ушул Мушкерлер сарайы ушул Залбокус бизге тиешелүү деп. Анан биз айттык, силердики болсо, силерге тиешелүү болсо анда чыгарып алгыла. Болгону бир шарт койгонбуз, ошол кирип чыга бериши ошол бир ход болгон себептен башка жерден чыгарып алсаңар деген сөз айтканбыз. Анан булар аракет кылып көрүшүптүр го, бирок эч кандай иштерден жол таап алышкан жок экен. Анан бизге кайра келишти, ошол эчтеке калган жокпуз, жол чыгара алган жокпуз деп. Анан ошол бизге ошол дүшөсөлөрдүн кызматкерлери менен бизге кайрылып кошо бергеликте Каракол шаарынын мэрине да бардык, мэриянын өзүнө кирдик, мэридин жана дагы юристине да, ошо мэриянын юристине дагы жолуктурган учурлар болду. Анан андай эч кандай тыянак болгон эмес, жыйынтык болгон эмес. Бирок ошол 2019-жылы ошол бизге ошол булар дүшөсөлөрдүн кызматкерлери ошол Каракол шаарынын прокуратурасына кайрылып барышкан экен дагы. Анан ошол 2019 май айларында ошол бизге ошол район аралык сотуна ошол силерди берип койдук деген кагаз келип, анан биз ошол сотко кандай кылабыз, эмне кылабыз, жана ошондо биз дагы адвокат жалдап, анан ошо адвокат менен биргеликте ошол район аралык сотуна бара баштадык. Анан ошол 2019-жылы 19-июлда ошол бул маселе каралбайт деген чечим чыгарып берген ошол сот. Чечим болгон эмес, каралбайт деп. Эмнени негизде каралбайт дегенде ошол Каракол прокуратурасы ошол государственный интерес деп жазган экен. Ошол бирок ошонун негизинде эч кандай пункт көрсөтүлбөптүр, эч кандай эмне государственный негизде көрсөтүлбөптүр дагы. Ошондон орусча айтканда не рассматривается деген чечим чыгарып берген. Анан ошондон кийин ары карай ошол дагы убакыт берилет экен да, 1 ай мөөнөт берилет экен, ошо 30 күн мөөнөт ичинде берилет экен. Кайсы тарапчак ошол чечимге канааттандырбаса, ошол кайра сот бергенге, сотко кайрылып сотко бергенге толук мүмкүндүгү бар экен. Анан булар ошо Каракол прокуратурасы кайрадан экинчи ирет бизге ошол район аралык сотуна, межрайондук сотко кайрадан бизди ошол сотко берип атпайбы. Анан биз ошол Каракол шаарындагы ошо район аралык сотуна барып атабыз, биз барып атабыз, ошол госрегистрдин өкүлү барып атат, андан кийинкиси Думин өкүлү барып атат, андан кийинкиси ошо Каракол прокуратуранын өкүлү барып атат, андан кийин ошо жүшсөрлөрдүн өздөрүнүн өкүлдөрү барып атат. Анан ошол ушундай биздин адвокатыбыз ар процесс учурларда, ал сот отурумдун учур мезгилдерде ошо процесс учурларда ошол биздин адвокат айтып атат эле. Мечит, казият, ошол юридический лицо, жана дагы эмне, ушу жүшсөрлөр дагы юридический лицо. Экөө тең юридический лицо болуп, өздөрүн коргоп, жана эмне сотко бергенге толук мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтып аткан болчу. Бирок ошол 2019 9-октябрда ушундай чечим чыгарып атат. Ошондой мечитти, казиятты коргогон адвокат сиздин сөзүңүздү карабайбыз. Биз эмне прокуратура бизге иш бергенде биз карайбыз деген чечим чыгарып берип атат. Андан кийин мен ошол түшүнбөй калдым. Анан мен юристтерден сурадым, юристтерден кеңештедим. Бул прокуратура кандай десем, ушу прокуратура мыйзам бузулган жерде, уголовный болгон жерлерде гана эмне жанакында прокуратура аралашат экен. Мыйзам бузулуп калган, уголовный болгон иштерде прокуратура килгишет экен. Мында бул жерде мыйзам бузулган эчтеке болгон жок. Андан кийинкиси дагы 2019-жылы 10-октябрь күнү дагы ушундай срок давность деген маселе бар экен. Срок давность бул биздин колубузда турган мамлекеттик госакт 2007-жылы 2 майда берилген болсо,
ошол тийгенде булар ошо сорлор билген мезгилден баштап ошол күндө эмне чабынып ар жак бер жака барып арызданып булар ушундай мамлекеттик гос актысы колуна тийиптир, биздин имарат кошо кирип кетиптир деп чабуул коюп аракет кылып ошентип ошол 3 ай менен мөөнөт ичинде 2007 майда бизге майды колго ошол эки казияттын колуна ошол гос акт тийген болсо ошол августга чейин 2007 август айына чейин ошондой чуркашып ошол экини эмне жокко чыгарууга мүмкүн болмок. Бирок булар ал жерден эч кандай эчтеке кылган эмес. Анан 2019-жылы арадан 12 жыл өткөндөн кийин анан ушундай сотко берилип атат деген сөз да. Андан кийинкиси биз деле булар менен деле ынтымакка келелик. Кел эми караколдун жашап аткандан кийин Кыргызстан жаран болгондон кийин чатакташпайлы, кел ынтымакка келелик деген сөздөр да болгон, айтканбыз. Бирок ушундай ошол 2019 9 октябрь күнү ошондой сот өзүнүн чечим бөлмөсүнө кеткен мезгилде ушундай буларды кубаттап, буларга жакшы сөз айтып, буларды көздөп аткан, буларды балким кубаттаган бир адам кирип келип, ушул силер бүтпөй койдуңар го деп биз тарапчага катуу сөз сүйлөп, ошондо биз айттык, силер канча тренерсиңер? Топтолгулачы, чогулгулачы. Биз деле ушундай топтолго чогулалык. Ортодон бир ынтымактуу бир сөз айтканда, ынтымакка келелик деп айтсак, ошондой канча тренерсиңер, биз топтолго деген деп айтсак, булар эмне ушундай сөз айтып иди, эмне силерге чөгөлөп бутуңарды жалайлыкпы деген сөз дагы айтып иди. Жана дагы биздин ошол адвокатыбызга оозуга алгыс сөз менен тилдеп да иди да. Ошол себептен ошол биз мыйзам жолу менен чечилген болсо, ошондой бул жерде мен көп эле ошо юристтерге болсо, адвокаттерге болсо, ошол эки мамлекеттик гос акт кызыл китепти көрсөтсөм, закон силер тарап жакта. Бул мыйзам жолу менен корголгон бул кызыл китеп, эч кандай муга эчтеке кыла албайт, эч ким эчтеке кыла албайт деген сөздөр айтышып атат. Бул мечит канча жылдан бери мечит? Бул мечит ошол 1883-жылы курулуш иши башталган экен дагы. Анан 1887 жылы мечит болуп бүтүп, анан ошол Советтер Союзуна чейин мечит катары өзүнүн ишин алып келген экен. Анан Советтер Союзунда бул башынан көп нерсе өткөзүптүр. Бул кинотеатрда болгон экен, башка нерсе болгон көп нерсе өткөзүптүр. Анан Советтер Союзу улагандан кийин кайрадан экинчи ирет ушул Советтер Союзунан кийин кайра мечит болуп, балким баягы өзүнө бул мечитти ошо татар туугандары ушул бул мечитти татар мечити деп айтып жүрөт. Ошол татар туугандары чуркап жүрүп ошол мечит кылып өзүнө кайра калынап келген экен да, калынап келген экен. Мушкерлер сарайы канчадан бери? Бул Мушкерлер сарайы эми ошол менин колумда ошол гос актысы 2007 жылы ошол 2 майда колума ошондой алгандан кийин, мен ошо 2014 жылы ошол буяка имам болуп шайлангандан кийин мен ошо толук маалыматым негизи жок экен да. Качан жылдан бери бул Мушкерлер сарайы болуп балким келатканыначы. Анан дагы бир ушул жерде сөз болуп атат. Ушул мен көп эле жерден ошо биздин гос актысынын аркасында ошол соттун чечими деп жазылып жүрөт. Ошо соттун чечими бүт бардыгы менен решение суда деп жазылып турат да. Ошондо 1,5 миллион рубль 92-жылы которулган экен. Ошонун негизинде ошол гос актысы берилген экен. Ошонун негизи ушундай болгон экен да. Анан бирок ошол мен андан аркасынан канча жылдан бери булар Мушкерлер болуп, сарайы болуп келгенде мен толук маалыматым жок экен. Бул буга чейин эле бир ынтымактуу эле ушундай эми иш кылып жүргөнсүздөр да. Мындан кийин эмне түрткү болду? Эми биз деле буларга деле катуу деле айткандай болгон жокпуз. Бул мечит бардыгыбыздыкы, бир балким бардыгыбыз мусулмандар бардыгыбыз ким кааласа кирип чыга берет. Биз буларга мечитке келгиле, кирбегиле, биздин балким кородон кирип чыкпагыла деген тыюу дагы болгон эмес, эч кандай эчтеке болгон эмес, талашкан деле жокпуз. Болгону келгилечи документтерди тактайлык деген сөздөрдү айтканбыз буларга. Андан кийин булар неге мындай кагадамчыл деп атат, мен дагы анан эми биз туура бир чети документти тактап коелук деп атабыз. Анан эми булардын колунда болгону жанагындай айтканда инверсионный делосу бар экен. Ал дагы ошондой гос регистрден каттоо өтпөптүр. Ал деген жанагындай колдору да коюлбаптыр. Ал кезде БТИ деп койду экен. Ошол БТИден печаттуу же штамды болуш керек экен. Ал дагы жок экен. Эч кандай кол жазуу менен жазылбаптыр. Мындай айтканда пустой эле болуп турат ошо немени ошо инверсионный делосу. Ошол 2019-жылы 10 октябрда чыгарган чечимге мындай айтканда наразычылыгыбызды билдирип, ошол 2019-жылы 18 октябрда ошол областной сотко
эмне частный жалоба кылып жаздык. Эми бул жерден дагы айтышындай сөздөр болуп атпайбы? Эмне силер сотко наразы болуп атасыңар деген ой пикир айтып койду да. Бирок ошондо булар ошо чечим чыгарганда булар деле өздөрү кичине болсо наразы болуп койду. Анткени 19-июлда 2019 жыл 19-июлда сотко чечим чыгарган сотуна ошого булар деле канаттанбай кайрадан ошо деке сотко берип атышпайбы межрайонныйга. Ошондой эле биз деле ошол эки 2019 жылы 10 октябрда чыгарган чечимге биз деле наразы болуп ошондо областной сотко частный жалоба кылып эмне балким ошо жаздык. Эми ошондо бизди ошо 28 октябрга чакырды межрайонный сотко, бирок эмне отложить до рассмотрения областного суда деген чечим чыгарып берди. Мына первоначальный зданияның эмеси болчу да, биз алып атканда состояниясы ушу. Сүрөттө как раз ушу жылдар тартылган 85-жылы. Бул здание деген 84-85 жылы берилиптир бизгечи. Ага чейин деген ПЛ-14-түн кесиптик лицейдин устаканасы экен да бuyакчы. Ошол устакана күйүп кетип, аварийный состояние калып да. Мына жерде сүрөт турат. Буга сылкы? Ошо илгери. Ошо 84-85 жылы. Бул негизгиси устакана. Эң негизгиси устаканасы болчу. 14-чү кесиптик лицейдин устакана, мастерской болчу да. Ошол 85-жылы ошо акыбалда турган зданияны биздин спортшкол алат. Балансыкачы. Ал ошол документтери жоголуп кетип, кийин 2002-жылы мына мэриянын постановлениеси турат. Бизге берилсин деген. Ошорго баланска берилсин деген постановление бар. Немесин сразу полный документтерин жасаткан эмеспиңер ал кезде. Ал кезде мына первичный документибиз бар. Ошол залдыкка. Инвентаризационное дело. Схемасы, бюллетендер бар экен. Ошол деген СДШОР деп жазып турат. Ушул баягы бул документ болчу, баягы документ деп саналбайт, эч бир печати жок деп биз баягы район сотуна бардык да. Биз күнөө эмеспиз, ал илгери ким печать койчу эле, койчу эмеспиз, бул жерде эле мен басып, Ситинский паспорт. колдор бар. Колдор бар, эки жерде колдор бар. Сразу ушу документ менен анан дальнейший кандай кылайын деп атасың аны? Бул дальнейший мындай болду да. 2006-жылы музыкальный училище зданиялар сатылып кетет. Ошол 2006-жылы мондай постановление чыгат. То есть соттун чечими чыгат. Музыкальный училищенын концертный зал, анан спорт залы деп берилсин деген да. Казиятка, Скорный область казиятка берилсин деген. Музыкальный училище тиешели да. А спорт школго спорт залы ошондой. Спорт зал музыкальный училище деп турат. Бул музыкальный училищенин спорт залы болгон эмес. Башынан баштап эле 85-жылдан баштап эле азыркы чейин бокс зал болуп калды. Музыкальный училище эч кандай тиешеси жок. Алсачы. Музыкальный училищеси спорт зал катары мечиттин жарымын кичинекей жагын спорт зал катары колдонуп түшкөн. Мына даже эмелери бар. До сих пор разметкалар бар да. Бул жерде жарымы концертный зал болуп, жарымы спорт зал болуптур. Ошол жерде мына Абдрахмановдун постановлениеси турат. Бул жерде концертно спортивного зала деп, музыкальное училище деп турат. Передача здания музыкального училища через ЦР. То есть концертный спортивный зал бир жерде турат деген сөз да. А сот чечими башкача жазып кетиптир да.
спорт зал өзүнчө, концерттин залы өзүнчө болуп, анан муну деген эмеге алып барышат, госрегистрге. Госрегистрге алып барып, анан алар бияка келдиби, келген жокпу, бизге айтпайлы, ушу кызыл китеп аларга чийип берип турушат. Ошо менен азыр 2006-жылдан бери эле ошондо бияк госрегистр күнөө эле болот да ошондо. Ооба, госрегистр күнөө болот. Тигилер бизге может тиешеси бар алардыкы жок беле, но может сүйлөшүп келгенби жагандай кылды. Ошондой болот. Тиги письмону көрсөтсөм, Например, музыкальный училище директору. 85-жылдан бери жанагы вывескалар турат. Зал бокса, мушкерлер залы депчи. Эми госрегистр келсе деле айтат эле. Бияктын ушуша колдонуп жүрөбү. Тияктагылар айтты да, ошо мечиттегилер баягы барып сурап кеткенбиз да ошо. Эмне болуп атат, кандай депсек. Ооба, мейли спортсмендерге берели ал залды. Бирок башка жактан ход чыгарып алгыла десек. Анда да мына көп жолугушуулар болгон, бар мененчи. Сүйлөшүү жолу менен юристтер менен барып канча сүйлөштүк. Анан булар деле айткан. Ооба, силердин зал билебиз. Бирок жанагы кирүүчү эмени эшикти ар жактан чыгарла депчи. Ар жактан чыгарганда мен макул деген, бирок мэриянын комиссиясын түзүп алып барганбыз да. Архитектурадан, госрегистрден ошол жерден барганда обследование кылдык да. Анын аркасынан мындай мүмкүнчүлүк жок болду да. Анан сунуш катары берген буларгачы, архитектура менен госрегистрге таап бергиле депчи. Анан алар таап бере алган жок. Анткени ар жагында банк бар, бер жагында аптекасы бар. Алар ошо аптека берген жок да, аптекасынын хозяйкасы. Эми курчогу туруп калдык да бул жердечи. Бул унчукпай эле мындай оокат кылып берсе болбойт беле дейм мындай. Жок, буга чейин кылып жүргөнбүз. Анан буга чейинки канча жыл болду да, мечит канча жылдан бери эле мечит болуп турат. Мисалы мен эс тарткандан бери эле. Ошол жылдан бери эле почти бокс зал болуп келатат. Анан унчукпай эле мындай. жок, Ким талашты дейм да ошону. Ким баштады мындай? бул деген эми булар жамаат менен келиптир. Биякты биздин зал экен, бизге тиешелүү зал экен, бияктан чыккыла, бошоткула. Ооба, ошондой сөздөр болду да. Бизде кызыл китеп бизде дейт. Билгенибиз билебиз то, силердики де. Но кызыл китеп бизде. Ошон үчүн давайте бирдеме кылгыла же кеткиле же борьба зал кылгыла деп ошондой үчүн бизге претензия кылып атат да. Анын өзүбүз билебиз да, Борцовский болобу, Боксерский болобу. Ошондой болот атат. Бул жерден эми жылда мэрия бөлүп берет акчачы, текущий ремонтторгочу. Эми ал бизге эми 6 зал бар да, бизге барганчы. Ошонун баарын бөлүп келгенде эле текущий жанагы побелочный, покрасочный акчага жетип калат экен да. А буну чоң проект жазыш үчүн, ремонт кылыш үчүн проект жазыш керек экен. А проект жазганга госак керек. А госаксыз проект өтпөйт экен. Ошон үчүн биз өзүбүз алып, ошо госакты биз алып, ошо проект жасап, ошо бир аз ремонт жасашыбыз керек да ошол жерлерчи. Көптөн бери ремонт көрөлүк. Чоң ремонт көрөлүк да. Эми только соттун чечими калып турду анда. Бул жерден республиканский, международный спартакиада бүт ушу залдан өтөт. Башка зал жок, мындай бокс, лайыктуу зал. Бүт ушу жерден өтөт. Бүт спартакиада өтөт да бул залда. Жакшылап ремонт кылып алса, эми шаардын эле көркү болуп калат. Жок, Балдарга эле да, балдарга. Мен деле биз деле мындай же бир бокска каршы эмеспиз, же намаз окуган мечитке каршы эмеспиз. Анан баягы экөөнүн ортосундагы талаш болуп аткан себептен ошол эмне себептен балким мэрияга кайрылып дагы башка жерге бөлүп бергенге да бир сурап көрүңөрбү депчи. Башка помещениялардан. Жок, кантип биз Мындай да сөз даяр зал да. Бүт даяр, уже жасалган зал. Тияктан душевой помещение, мончон, раздевалка, бүт даяр. Анын башкасын жасаса канча миллион акча кетет. А бул мындай даяр сөз чыкканда арабтар келет. Ошо арабтар менен сүйлөшсөбүз, эси спорт зал салып берсе, анда биякта бошотуп бересиңерби депчи. Ошого деле макул болобуз. Анан мэрияга барып жер ушундай арабтар келет экен, жер бересиңер десе,
мэр айтканда беребиз депчи. Анан арабтар да келген жок, дайынсыз, алар деле ошо ойдон калып калды. Анан убакыт чоюла берет экен да. Анан ал арабтар качан келет деп күтүп отурдук. Ал күтүп отурган 1 жыл өтүп кетти. Ошо жылдар өтүп берет экен да. Значит, мечиттегилер биринчи силерди чыккыла деп турду анда, Башында мына жамаат келип, мына биякта өзү машык турчу, ошол эле залда. Анан мына келип, мына чыккыла деп турду. Эми бул жерде 80-100дөй бала бар азырчы. Азыр тапта машык турам. Анан ошонун баарын тышка куулап чыксак болбой калат. Канча акча кеткен, канча аракет кылып биз эми канча эме кеткен деп жатты. 84-жылы биз барып мен өзүм тренировка кылгам бул жолда. Кичинекей болуп чатырга чыгарып бирдеме кылганбыз, бир зданиябыз эме раздевалкасы вообще жок болчу. Даже полу жок болчу. Тияктан илгери дорожка барбы? Беговой дорожкалар. Илгерки дорожка полоска менен болчу. Ошол полоскаларды эме алып келип биз тияка коюп тренировка кылчубуз. А кышында могу как раз именно бизде суук болгондо могу медучилище бизге могу залды берген. Биз баскетбол ойноп тиякта жүрчүбүз.